Учурда Баткен облусунда Касса 1000 долбоору боюнча 500 киловольттук жогорку чыңалуудагы чубалгыларын тартуу иштери жүрүп жатат. Ага кошо электр мамылар орнотулууда. Долбоорго ылайык мындай мамылардан баш аягы 1243 орнотулат. Курулуш монтаждоо иштерине байланыштуу Лейлек районунун айрым айылдарына жана Сүлүктүү шаарында электр энергия убактылуу чектөө менен берилип жатат. Бул жумуштарды тендерди утуп алган түрк компаниясы ишке ашырууда. 21-нен ошо 26-сына чейин күндүзгү күндөрү монтаждоо иштери үчүн Лейлек шаарынын Лейлек районунун акимине, ошондой эле мэрине, андан сырткары ошол Сүлүктүү шаарынын мэрине ошо кат менен кайрылдык. Ошо элди терс пикир жаратпоо алдында алдын ала макулдашуу иштери жүргүзүлүп жатат. Биз элден суранып кетет элек, ушул акыркы этаптарына келип калды. Бул монтаждоо иштерин толук бүткөрүп алуу үчүн биз ушул элге макулдашууга чыктык. Баткен, Ош, Жалалабад. Датка станциясына келет. Касса 1000 долбоору боюнча Кыргызстанда 455,6 чакырымды түзгөн электр берүү чубалгысы тартылат. Бул электр берүү чубалгысы үчүн Жалалабадтын Акман айылындагы Датка көмөк чордонунда 500 киловольттук атайын чөнөк курулат. Андан чубалгы Жалалабад, Ош, Баткен облусун аралап өтүп, Баткен облусунун Тажикстан менен чектешкен чек арасына чейин созулат. Ошондо биздин аба чубалгылар Тажикстандын Сук көмөк чордонуна кошулат. Мамычалардын көбү уже орноштурулган 1243 мамычанын 1225 орношуп калды. Бул эле 96-97% түзөт. Ошондой эле монтаж проводдорду азыр уже иштеп жүрүп атат. Бул 55% аткарылып калды. Ошол азыр эми кээ бир жерлерде өчүрүүлөр болуп атат. Анткени ошол монтаж линиянын өзүн зымды тартыш үчүн пересекать эткен линияларды өчүрүп туруп анан монтаж кылабыз да. Долбоордун коммерциялык эксплуатациясы зарыл болгон инфраструктуралык курулуштар аяктагандан кийин башталат. Тагыраагы 2024-жылы пайдаланууга берилет. Касса 1000 4 мамлекеттин эл аралык долбоору. Кыргызстан менен Тажикстан электр энергиясын экспорттоочу, ал эми Пакистан менен Ооганстан импорттоочу мамлекеттер. Мындай болгондо Борбор Азия менен Түштүк Азиянын энергетикалык тутумдары байланышат. Анан бул проекттин өзү биздин территорияда 24-жылы март айында бүтөт деген биз иш пландарыбыз бар. Анан эми азырынча кичине финансылык, каржылык институттарынан дополнительный ала турган каржыларыбыз чечилбей атат. Ошол чечилип кетсе, биз убагында бүтүрөбүз, 24-жылы бүтүп барып. Энергетикалык тутумдардын жаңыланышы жана 500 киловольттук аба чубалгыларынын курулушу жай мезгилинде Кыргызстандан Пакистанга жана Ооганстанга электр энергиясын өлкө үчүн ыңгайлуу тарифте экспорттоого мүмкүнчүлүк берет. Долбоорго ылайык Кыргызстандан Пакистан менен Ооганстанга жайкысын электр энергиясын жеткирүү орточо эсеп менен 500 миллиондон 1,5 миллиард киловатт саатка чейин жетип, экспорттоодон жылына $80 миллион чейин киреше алуу максаты бар. Плюс жактары бу Кыргызстанга мисалы эле экспорт электр энергия болсо бизге акча түшөт. Ошол акча эле энергия системанын өнүктүрүүсүнө чоң жардам берет. Анткени бул 500 киловатт менен электр энергияны бергенде чоң кубаттуулукта чоң электр энергияны беребиз да. Анан ошон үчүн баягы чоңураак акча түшөт деген да. 2021-жылы президент Баткен облусунун Карабулак айылында Касса 1000 долбоорунун алкагындагы жогорку чыңалуудагы электр берүү чубалгысынын биринчи түрөөчүнүн куралышына капсула салган. Долбоор 2024-жылы жыйынтыкталат. Нургүл Жумабекова, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.